Кыргыздын таланттуу кыздарынын бири комузчу, ырчы, жетигенчи Бактыгүл Абдусаламова бүгүн бизде мейманда. Кутмандуу менен. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз. Ден соолугуңуз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эртең менен таң атпай көрүүчүлөргө сонун музыканын коштоосундай угутсак кандай дейсиз? Жетигендин коштоосунда. Анда кыргыз элибиз деген ден соолукта болсун, деги эле дүйнө жүзү ден соолукта болуп, эч кандай жамандык болбосун. Ошон үчүн мен өзүмдүн автордук Жетиген жылдыз деген чыгарма менен баштап берейин. Сонун болот. Эң жакшы. Эң жакшы аябай сонун. Бактыгүл айтсаңыз, негизи эле жетигенди үйрөнүүгө канча убакыт талап кылынат? Үйрөнүүгө деги эле
ар бир адамдын өзүнөн болуш керек, анткени канчалык кызыксаң ошончолук көбүрөөк колуңа кармап, көбүрөөк убакыт өткөрүп, ошол жетиген менен сырдашып дегендей. Албетте жыйынтыгын бат эле берет десем болот да. Бирок ар кандай эми үйрөнүүнүн чеги жок. Канчалык болсо дагы баягы билгенибизден билбегенибиз көп. Ооба. Анан жетигендин тарыхына кайрылып кетсеңиз. Бул жетиген аспабыз деген кыргыз элибиздин өзүңүздөр билгендей байыркы унутта калып, бирок азыркы кезде кайрадан жанданып, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бизден кийинки муундар дагы үйрөнө башташты. Анан негизи бул жетиген деген кыргыз элибиз отурукташканга чейинки убактагы аспабы болуп эсептелинет экен да. Анткени кыргыз элибиз көчмөн калк болуп, көчүп жүрүп, өзүнө ыңгайлуу аспаптарды жана ошол отурукташкандан кийин көптөгөн аспаптарды ойлоп табышкан. Ал эми бул өзүңүздөр көрүп тургандай жети кылдуу болуп, жети санга жакын болуп, жетинин бири Кыдыр деп бизде ушул жети санын аябай жакшы тутуп келебиз го, асмандагы жетиген жылдызыбыз дегендей. Жетиген уруубуз бар. Мына ошонун сыңарындай бул биздин кыргыз элибиздин отурукташканга чейинки жан дүйнөнүн азыктандырган аспап болуп эсептелинет. Биз карап турсак, жети кыл эмес, бул жерде көп эле окшойт. Бул баягы заманбап жасалган. Албетте жаңылануу болду, анткени деген бардык эле аспаптарда жаңылануу болот да, ошондуктан баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн бунда деген 17-21 дагы буюрса баягы иштелип, реконструкция болсо, андан дагы көбүрөөк кылдын үстүндө иштеп жаткан учурубуз азыр. Бактыгүл, айтсаңыз, негизи эле буга чейин сизди билебиз, ушул жетиген боюнча дагы өзүңүздүн сабактарыңызды уштуруп келесиз. Анан өзүңүз канча жашыңыздан баштап үйрөнүп баштап, канча убакыт алып колдун? Мен өзүм кичинекей кезимен 3 жашыман баштап эле комузду колума кармап, ушул ырдап, бийлеп, анан 6 жашыман кичинекей гүлөрдү чертип, аткарып, аябай ушу комузга кызыкчумун да. Комузду колуман таштабай эле бассам турсам дагы ушу комуз менен, уктасам да комуз менен уктачумун да. Анан ошентип максат кылып музыкалык мектепти комуз аспабын бүтүрүп, улуттук консерваториянын да комуз аспабын бүтүрүп, бир топ ушу комуз аспап, кыргыз элибиздин ушул улуттук аспаптарын аркалагандан кийин жетиген аспабызды изилдеп, бул 2007-2008 жылдардан баштап изилдеп баштагандан баштап кызыгуум арта баштады. Ал эми ушул максат коюп, колума кармап аткарганыма 4 жылдын жүзү болду. 4 жыл. Сонун экен. Анан комузду колго алып бир чыгарма окусак кандай дейсиз? Албетте комузумду сөзсүз түрдө. Келиңиз, ушундай коюп коелу. Анда комузумдун аткаруусунда менин комуздан сабак берген улуу залкар комузчу устатым Нурзат Оразалиева. Ушул эжекемдин Кашка суу деген чыгармасын аткарып берейин.
таң эрте баягы мекенди сүйүүгө, эли жерибизди баягы биздин өзүбүздүн музыкалык аспаптар өзгөчө бир шыктандырды, дем күч берди десек да жаңылышпайбыз. Бактыгүл эже, биз бүгүн мекеним алтын турагым деген теманы алкаганда кеп козгоп атабыз. Негизи эле патриоттуулук темада. Анан канткенде ушул биз өлкөбүзгө, айылыбызга, аймактарыбызга пайда келтирип, мына өнүккөн деңгээлге жете алабыз сиздин оюңузча? Канткенде ар бир инсан өзүнүн кандай болсо дагы өзүнүн баягы салымын кошуу керек деп ойлойм да. Патриоттук деңгээлде ошол эле кезде маданиятына салым кошсо болот, ошол эле кезде спортко салым кошуп, ошол эле кезде айылга барып бир чакан болсо дагы айылга керектүү жанагы спорттук мекемелерди салып берип, азыр айылда деген балдарга көптөгөн ийримдерди ачып, ошол ийримдерге керектүү нерселерди алып берип, эми айта берсе бул абдан көп да. Бул деген мекенге кызмат кылуу ар тараптуу болуш керек да. Сөзсүз эле бир тараптуу болуп эле акчалай же мындай эмес, моралдык жактан дагы баягы мекеним деп сыймыктануу менен ушул мекенге кызмат кылуу керек. Ар бир адам мекен мен үчүн эмес, мен мекен үчүн эмне кылдым деп суроо өзүнө салыш керек экен. Сиз мекен үчүн эмне кылдым деп ойлойсуз? Мекен үчүн мен азыркы күнгө чейин мен өзүмдүн ушул кесибим биринчиден аспапчылык өнөрдү аркалап келатам. Өзүмдүн кошкон салымым ушул унутта калган улуттук аспапты, жетиген аспабын жайылтып, мындан кийинки муундарга үйрөтүү. Мынакей азыр алдыда жакшы койгон пландарыбыз бар. Мектеп жетиген классы ачылып, жетигенден ансамбльдар түзүлүп, буюрса алдыда жаңы чыгармаларды иштеп атабыз. Аз күндө сиздерге клип катарында алып келмекчибиз. Эң жакшы, күтүп калалы. Айтып калдыңыз, ушул ар бир инсан өзүнүн кесибин мыкты аткарып, ошол нерсенин баягы майын чыгара аткарса, мекенибизге кошкон салымыбыз болот деп айттыңыз. Эми сизди билебиз, ушундай кыргыздын музыкалык аспаптарын катыра ойногон баягы мыкты чебер аткаруучусу, жаратуучусу десек да жаңылышпайбыз. Келиңиз анда жетигенден дагы бир чыгарма окусак кантет? Жетиген аспабыбыздан дагы бир чыгарма аткарып берейин анда. Жетиген деген эмнеден жасалат? Мисалы комуз Жетиген аспабы деген ар кандай ушул комуз сыяктуу ар кандай бактардан жасалат. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай, мен ушул күйлөнүшүн көрсөтө кетейин, күйлөгөнчө күйлөнүшүн көрсөтө кетейин. Могундай чүкөлөрдү деген, бул чүкөлөр деген кылды көтөрүп турат. Анан ушул чүкөлөрдү ары жылдырып, бери жылдырып күйлөп алабыз. Комуздун теги деген күйлөгөнгө мисалы үчүн жардам бербейт да көпчүлүк учурда. Кылды көтөрүп турат, болгон, Кылды көтөрүп турат, анан ооба жылдырса үн өзгөрөт. Бирок ал теек менен күйлөбөйбүз да, кулактары менен күйлөйбүз. А бул деген теектин ордундагы турган чүкө күйлөгөнгө жардам берет. Жетигенде кулактуу чүкө бар дейсизби? Ооба, чүкө бар. Кадимкидей чүкөлөр деген бул ушул кыргыздын элибиздин жетиген аспабыбыздын нукралуулугун сактап өткөрүп бердик десек болот да. Анткени илгери ушул чүкөдөн коюп жасашкан экен. Ар бир эле чыгарма жетигенге түшө алабы? Түшүрсө болот, аткарса болот. Анан негизи жетигенге арналган чыгармалар деги эле жок эсе да. Анткени унутта калып калган бул жетигенди ушул черткен дагы ата бабаларыбызды да көрбөй калдык да. Ошондуктан атайын баягы бир жетигенге чыгарма чыгарайын деген ойдо чыгармалар жаралган жок, бирок жетигендин өзүнүн чыгармалары болот да. Ар бир аспаптын чыгармалары болуш керек да. Комуздун аспабы, пианинога арналган чыгармалар болот да. Ошону сыңар эле бул жетигенге дагы өзүнүн строюна жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша лирикалык чыгармалар десем да болот экен да. Ушул терме күйлөр, ошол эле комуздагы күйлөр бул жетиген аспабыбызга түшөт. Мисалы үчүн Асанбек Кыдырназаровдун Кыргыз көчү деген күйсү. Кыргыз көчү, Ыбырай Тумановдун Боз салкын деген күйсүн аткарып жүрөбүз репертуарыбызда. Комузда 3 кыл болсо бат эле күйлөп коесуң да. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй жетиген аспабы 17 кыл болгондуктан ар бир кылын ушинтип жылдырып күйлөп чыгышыбыз керек. Эртең менен жакшы эле күйлөгөндөй болгом.
Андан сырткары мына момундай жеринде дагы бир күлүй турган жери бар. Бул жактан да кулактары. Бул жакта кулактары бар негизи. Кулактарын жашырып коебуз монтип. Анда мен дагы ушул карантин учурунда жаңылануу деген бир чыгармам чыкты эле, ошол чыгармамды аткарып берейин. Бул жаңылануу деген неге эле мына дүйнө жүзүндө бүт эле жаңылануу болуп атат да. Ошон үчүн ар бир адамдын жан дүйнөсүндө жаңылануу болуп, жан дүйнөсү тазарсын деген ниет менен ошол жаңылануу. Бактыгүл баягы жаңыланууну кыска убакытта бир жаңылануу кадамга баралы дейли дагы ушул күнү дагы кыскача бир макул. Анда мындай кылалы. Эң жакшы. Атыгүл таң эрте келип, ушундай кыргыздын музыкалык аспаптарын аңазалап, жалпы элибизге жагымдуу маанай түзүп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өнөрүңүз өссүн. Баягы артыңыздан шакирттер тарбиялап, биздин ушу музыкалык аспаптарды муундан муунга өткөзгөнгө өбөлгө түзүп себепчи болуңуз. Жогорудагы да айтып калдыңыз, жакында клип жарыкка чыгат деп. Ошол клипти чыдамсыздык менен күтөбүз. Бүгүн бизде конокто кыргыздын таланттуу кызы, ырчы, жетигенчи Бактыгүл Абдисаламова болду.